Өмүрүнүн 40 жылы учу кыйры жок үзүктөй созулуп жаткан даңгыр жол, таштак жол, чаң учкан бууз тополуу шагыл жолдордо калган Алаков Сыртбай Чубакович азырда өзү сүйгөн кесибин таштабай, эл ташып, калк муктаждыгын чечип келет. Учурунда пазиктелген сары автобусту айдап, учу кыйры көрүнбөгөн узун жолдордон көзүн албай, ар бир жүргүнчүнүн өмүрү менин мойнумда деп чоң жоопкерчилик менен иштеди. Жол коопсуздугу, жол эрежелерин кымтыксыз сактап, бир дагы жол ишинен чекилик кетирген жок. Жумушуна эрте келип, кеч кетип, ат көлүгүн жууп тазалап, жүргүнчүлөрүн сыйлап, ирээттүү, жагымдуу шартта барар жерине жеткирүүнү башкы милдети катары сезет. Армиянын катарында жүргөн кезинде эле эл камын ойлоп, келер замат ишке кирди. Көчө таптап баспай, ар кадамын саресеп салып эсептеп, эл көзүнө көрүндү. Далай таш жол, таштак жондорду аралап өттү. Жолоочулап көз карегин коротуп, жол жээгинде турган жолоочуну жолго таштабады. Ким болбосун алкап ак батасын берди. Эми минтип бата менен агарып көгөрүп отурат. 83-жылы армиядан келип, балыкчыда телецентрда директорун тартып иштегем. Андан пассажирский Караколдун автобазасына кирип, Буржуазский Алабаш маршрутуна иштегем. 88-жылга чейин. 88-жылы балыкчы автобазасына жүргүнчүлөр ташыш автобазага которуп келип, ошондон бери ошол жакта иштейм. Ал кезде бул жол таш жол болчу. Асфальтталганы жакшы болуп калды. Азыр ушу айылга жүрөм 15 күн, 10 күн Бишкекке жүрөм, балыкчы Бишкек. Анан биздин азыр автобаза акционерный ачык акционерный коом, анан бизде чакан коллектив иштейбиз. Биздин коллективибиз ынтымактуу, медиги, наркологубуз бар, баарын текшерүүсүн жүргүзүп турат. Сайыз убагында тиги автобусуна суу жылытып, машинелерин оңдошуп жардам берчимин. Эртең менен үйдөн элдер үйгө келип түшүп, анан кетишчү, үйгө чогулуп алышып. 40 жылдан бери ошо Сыртбай көз 3 баланы, 3 кыз, 1 эркекти тарбияладык. Кыздарым баары шаарда окушат, иштешет. Бир кызым медик, бир кызым дагы бир эмеде иштейт. Эркек балам болсо үйдө биз менен чогуу жашайт, келиним менен. 8 неберебиз бар. Үлгүлүү үй бүлөлөрдөн булар. Мээримдүү ата эне, мээримдүү чоң ата, аябай жолдошуна жакшы жубай. Сыртбайдын эми көп жакшылыктары бар бизге. Биз көп нерселерди эми болгондо биз Сыртбайга кайсы убакта кайрылсак ошол убакта биздин милдеттерибизди аткарат жакшы. Сыртбай Алаков жашаган аймактагы Алабаш Дөңтала айылдарынын жолдору тээ 70-жылдары курулган. Оңдолмок кайдан, унаалардын тетиктери эмес, адам баласынын ичеги карды аралашып калчудай. Кымбатчылык, бузулган автоунааларды оңдотуш тирүүнүн тозогу. Бирок адам баласынан жүкчүл жан жоктур. Баарына чыдайт, барга жокко кайыл, бар болгону алтын баштын аманчылыгы демей. Сыртбай агада топук, ток бейил. Азыр элдер түшө калып эле шашат, бат кеттик бул айда. Илгери мурунку кезде андай болгон эмес. Азыр жол жаман болуп бизде, азыр Алабаш айылына Дөңталадан ары асфальтталбай турат. Ушу жолду биздин өкмөт асфальттап берсе жакшы болот эле. Президент өзү айтып атат, ушу айыл аралык жолдорду асфальттайбыз да ошол эмесин аткарат деген үмүттөбүз. Анан эми иштеп жүргөндө көп эле жерге бардык мурун. Биздин база 2 областта элечү. Атбашы Бишкек, Мингуш Бишкек, Кызарт Бишкек, Казисай Бишкек, ошонун баарына очередтешип жүрчүбүз.
Пазик менен. Пазик автобусун 30 жыл айдадым. Маршруткага өткөнүмө 9 жыл болду. Ошондон бери иштеп, үй бүлөбүздү багып келатабыз. Атабыз өтө жөнөкөй киши, көп жылдардан бери мына жогоруда айтылгандай 40 жылдан бери ушул өз ак кызматын элге арнап келатат. 40 жылдан бери ушул руль үстүндө. Атабыз өзү камкор, өзүнүн үй бүлөсүнө, неберелерине, балдарына, кыздарына камкор ата. Атабызды жакшы көрөбүз. Сыртбай экөөбүз мына 1-класстан бери чогуу окуп, чогуу өсүп, ошондон бери ушул убакка чейин чогуу жүрөбүз. Эми Сыгемдин ушул 40 жылдан берки 42 жылдар. Ошондон берки эмгеги бааланып, бүгүн мына Кудай буйрса жакшы сыйлыктын ээси болуп отурат. Ушул кут болсун. Ден соолугу чың болсун, ишинде дагы ушундай ийгиликтери жарата берсин. Эми бул арттан өсүп келаткан бала-бакырага, артта иштеп жүргөн дагы ушул айылдын жаштарына үлгү боло тургандай болду. Эми ушунун баары кут болсун. Бүтүндөй жаштыгы дөңгөлөк үстүндө өтүп келет. Бирок чарчадым, чаалыктым деп таптакыр кабак чытпайт. Жолоочулардын жолдогу убактысын жомоктогудай өткөргөнгө далбас урат. Тоң жергеси кар жаабай, жер кара болгону менен суук кышкы кар күчүндө эле болот. Күндүн ысык суугуна карабай, таң күнү талаада иш менен алек болгон Сыртбай Чубакович билинбеген менен өз кесибинин чебери. Айлели анын эмгегин баалап, Ак Терек айыл аймагынын ардактуу атуулуу наамын алышына чоң көмөк болду. Айылдаштарынын урмат-сыйы, кожодой колдоп турушу ага чоң демгүч. Ал өзү да ошол карапайым калктын кадырлоосун жүрөк түпкүрүнөн сезип, ого бетер өзүнө өзү дем берип тургандай өзүнчө канаат алып турат. Сыйлык тапшыргучулар дагы жүздөрү жарык канааттанып, кол чабуулар менен коштой алышты. Кичинекей чагынан ушул Алабаш айылында туулуп өсүп чоңоюп, атасы Чубак деген абышкы жылкычы эле ошонун жылкысын кайтарып, көп жылдан бери жылкычы болуп жүрүп, анан бул бала окууну бүткөндөн кийин школда окуп, Караколдо 1984 жылдан бери ушу Караколдун автобусун айдачу эле. Караколдон Алабашка чейин келип кетип, ушул элдин мүдөөсүн аткарып, аябай жакшы тың бала болгондуктан Союз тарагандан кийин бала автобустун баары жоболуп кайра ушул Алабаш менен Балыкчы деген жерге ушул өзүнүн каражатына ушул машинесин сатып алып, бул элди ташып, элдин мүдөөсүн аткарып, аябай жакшы иштеп келди. Сыйлыктарды ала бериңиз. Эмгегиңизде сокку үйрөнүңүз менен тынччылыкта болуңуз. Сиздей инсандар көп болсун. Заман агымынын өзгөрүшүнө жараша адамдардын кулк мүнөзүнө ылайык иштей билет. Көпчүлүк адамдар жашоо шарттын оордугунан уланбы, айтор териси жукарып, сөз көтөрүмү жок болуп бараткандай туйлат. Кай бирлери жол кирелик тыйынга зар. Мына ушундай учурларда Сыртбай Алаков эч кимге сыртын салып, сыр бербей, көмөктөшүп, колунан келишинче жардамын аянбайт. Мырзалык мүнөзгө ээ. Şu жаштарга, кийинки муундарга үлгү болчу инсандарды чыгарып, сыйлап атканы биздин кубандырбай койбойт. Ар бир адам баласы артымда айтарлык из калтырсам деген изги тилек менен жашаары ырас. Архив барактары кыргыз элинин улуу касиеттерине жык толуп, кийинки муун урпактарга көйнөрбөй сактала беришине салымыбыз зор болсун.